Ömürbek Kuday bursa amana sen iyilik operasyondan çıktı inşallah. Birinci operasyası oldu. Nevrologik operasyası. Bir cumadan keyin beline opuk skoliozun operatsiya bo'ladi. Allah taolo shifosini bersin inşallah. Naka apasi. Qanday yaxshi baja? Sog'liq yaxshi, manangiz yaxshi? Ha, maşallah. Yaxshi olib ketadi, javob bo'libsizlar, ha? Ömürbek qandaysың, yaxshi? Ha? Eşlerin orayla? Azamat yaxshi olib qolasan buyursa. Assalamu alaikum davjolo, hormatly mekendoshlar, hormatly do'stlar. Biz hozir Ömürbek'tin janından hazır çıkıp geldik. Ecemiz hazır palatasında, Kamil ağabeyimizin palatasından bu yerden Ömürbek'ti palatadan şol kravati menen negiz har bir patsientlerdi kravati menen alıp barat, kayra darlayt, analiz alat, eме kılsa da kayra kravatını aparıp, kayra kravati menen alıp kelет. Hazır ecemiz bu yerde eме kılıp atkan uçuru tazalap degende. Ece kançada operatsiyaga girip, kançada çıktı, anın bardığını özünüz bildingizler. Negizинен баягы эне үчүн бул кыйын бир оор учур болсо керек, анын баарын биз түшүнүп турабыз, көрүп турабыз, бирок врач баягыдай жакшы үмүт берген үчүн көп эле кыжалатчылык болбоду да. Азыр Ömürbекти деле көрүп, анан врач менен дагы өзү менен мен сүйлөштүм. Азыр биринчи неврологический операцияны жасадык деп атат. Сразу экинчи операцияга жанагы белине омурткаларды түздөө, темирин коелу десе, бала баягыдай анестезиолог уруксат бербей, бала жаш, кыйналып аткандыктан бул операцияны токтотолу деп неврологический операцияны жасап токтотту деп анын баардыгын уктуңуз, курстасыз. Анан эми бул темир коюу процедурасы бир жумадан кийин жасайбыз деп атат. Бирок дагы бир көрөбүз баланын акыбалына жараша деп атат. Эгер бала аябай эле кыйынчылык болуп кыйнала бере турган болсо дейт, bir cuma 10 günden keyin жасап калышыбыз мүмкүн, жеңил болсо. Эгер оор болсо, жана айтып атпады, 3 айдан кийин кайра кийинки процедурасы жасалат деп. Ошол процедурада анан темирин коюшубуз мүмкүн дейт. Анын баарын түшүндүңүз, э? Негизи Ömürbek азыр өзүнө келип, жакшы болуп келатат. Кудай бурса, жаш баланын бул нерсе башыбыздан, биздин деле башыбыздан өткөн эже. Баягындай жаш бала эмес, чоң бала деле көтөрүш кыйын, мунун баарын өзүңүз эне катары түшүнүп атсаңыз керек. Көп кыжалат болбоңуз, сарсан болбоңуз. Бүгүн сиз балаңыздан кабар алып, жана ушул жерге келип барып кабар алып турсаңыз болот. Эч кандай көп эле кыжалатчылыктын кереги жок. Кудай бурса жакшы болот. Врачка колунан келип аткандыгы үчүн аракетин жасап атышат, э? Мына ушундай досторум мекендештер, Ömürbek баарыбыз күтүп аткан Ömürbek ийгиликтүү операциядан азыр биринчи операциядан чыкты, кудай бурса. Жана жаш баланын мындай чоң операцияны көтөрүүсү кыйын. Кудайга шүгүр, азыр Ömürbek'тен сурасам башын ийкеп, жакшымын десең, жакшымын деп, баягы ошол жерде дагы сабырдуулугу, акылдуулугу, чыдамдуулугу баары көрүнүп турат. Негизинен Кудайга шүгүр, жакшы, аман эсен чыкты. Дагы да дуа кылып туруңуздар, эжебизге дагы Кудайым сабыр берсин. Эң негизи ушу кичинекей Ömürbek'e Аллах Тааланын толугу менен шифасын берген болсун. Сарсан болбоңуз эчке. Ушул жерден барып келип жиналтырасыз. Ал эми бул жакта жакшы билесиздер, биздин Камил агабыз. Камил агабыз болсо, салам алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Согук жакшыбы? Жакшы. Аба кантиптиңиз? Жакшы, жакшы Кудай. Больницада кече күнү бул жерде жашадыңыз, түнөдүңүз. Ооба, түнөдүм. Кыйналбадыңызбы? Жок, кыйынчылык болбоду. Төшөк баарын берип атабы? Берди. Жакшы элеби? Жакшы, жылуу баары жакшы. Балаңызда кандай маанай? Маанай жакшы, кече жап чыккандан кийин эле жакшы жатат. Аппаратка коюп коюптур, аппараттын түнү менен сары суусу чыгып толуп атат. Баланын өзүнүн селси жакшы, түндө жакшы уктап чыкты. Эми Кудайга шүгүр, эми биринчи операциясы ийгиликтүү жакшы өттү, Кудайга шүгүр. Эми экинчиси да жакшы болсо деп Жума күнү. Жума күнү Кудай кааласа ушу күтүп турабыз балам. Эми жакшы, врачтары келип, дарыларын берип атат, убагында. Тамак ашыбарында баарын берип атат. Түшүнүктүү. Боль оору таркадыбы? Таркады, макулдап түнүп койт элем да. Ошо жоголду. Бир аз таркадыбы? Баягы жара жериңиз таркадыбы? Температура чыгат эле да. Аларым чок болуп калды, жакшы болду. Жүзүңүздө да көрүнүп турат, мындай жылыш болуп аткандыгы. Аллах таалам шифасын берсин, кыжалат болбоңуз, сарсан болбоңуз, баары жакшы болот. Урматтуу мекендештер, урматтуу достор,
Камил агабыз кече күнү ошо пластический операциянын биринчи процедурасы өттү. Эми эртең билесиздер го, баягы пластический операция жасашат го, мисалы күйүп кеткен денеси, бети же жана башка жер денелери күйүп же бирдем болуп калса, башка жеринен эт алып туруп ошол жерге коюп мындай ушундай операция жасайт го. Анын сыңарындай бул агабыздын жамбашы ушул оорунун айынан жата берип оюлуп кеткен да. Ошол жерин пластический операция жасап атат. Эмне үчүн? Анткени жүнүндөгү опухольго дароо биринчи киришкен болсо, инфекция жугуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жараны биринчи айыктырып алыш керек дагы, анан экинчи операцияга өтүш керек деп ошол процедураны жасап атышат. Мына ушундай буйруса кече күнү биринчиси жасалды, эртең жума күнү, бүрсүн жума күнү, экинчиси жасалат дагы суббота базар күнү выписка болот. Анан ушул айдын 25-inde жүлүндөгү опухольго киришет, опухольду алат. Кудай бурса эң негизги операция ошол 3-чү процедурада болот. Мына ушундай. Ал эми бул агабыздын мен операция процедуранын пакетин дагы айтып кеткен бардыгынын маселелерин мен сиздер менен бөлүшүп атам. Ошол эле азыр пластический операциянын пакети $6000 деди. Ал эми жүлүндөгү опухольду алуу, жүлүндөгү бойлду токтотуу, жана ушул басканга жылыштык берүү, сол колундагы эми кыймылдабай оорутат атат, ушунун баары жүлүндө опухоль бар, чоң опухоль. Ошол опухольду алып чоң операция болот. Ошол пакеттин өзү $12000 болуп атат. Жалпысынан $18000 бул агабыздын операциясы пакети коюлду. Анан бул агабыз жүлүндөгү опухольду алгандан кийин маселе токтойт деген жок. Бул жерде мисалы бир аз жатып, жакшы болгондон кийин үйгө чыгарат, выписка кылат. Анан үйдө канча күн деди, бир 10-15 күндө 2 жумадай үйдө жанагындай гимнастика жасалат дагы. Анан больницага келет деди ага. Больницага келип гимнастика жасалат, болот, физиолечение. Анан бул жерде бир кыйла ушу басканга жылыштыкты берип, мындай кыйла результатты берип, анан Кыргызстанга жөнөтөбүз деген ушундай сөзүн айтты врач. Мына ушундай достор, мекендештер, сиздерге чоң рахмат, Алла разы болсун. Бүгүнкү жыйынтык мына ушундай болуп турат. Эң негизгиси Алла разы болсун баарыңыздардан, ушул бейтаптар мына жылыштык болуп, жакшы болуп, бул жерге Индияга келип дарыланып кетип атканына албетте Аллах Таалам биздеги эл жакшыларына, жоомарт берешендерге себепкер кылып атат иншалла. Азыркы заманда Жалал Абадтан же Оштон Бишкекке барып дарылануу деле чоң маселе. Аны баарын жакшы билесиздер. Туурабы? Мисалы Бишкекке барып деле дарыланыш же ошол жерге барып бир курс лечение алыш дагы чоң маселе. Ал эми мен айтып атам, бул Индияга келүүнүн өзү чоң бакыт. Келип дарылануунун өзү чоң ийгилик. Кудай бурса бул келүүбүздүн сөзсүз натыйжасы болот. Албетте эми каражат маселеси болуп атат. Эми каражат маселеси баягындай кетип атат, расход болуп атат дегенде эми бул Индияда больницалар частный экен. Эмне кылабыз эми, эмне кыл дейсиздер? Ушундай нерсе болуп атат. Баардыгын туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Колдон келишинче аракет болуп атат. Ар бир бейтаптардын маселеси үчүн күндө баш оорутмай, күндө талашмай, күндө суроо жооп, баардыгынын кошумча маселелери, оорулары чындыгында бизди дагы кыжалат кылып атат чындыгында. Эң негизи Алла Таалам шифасын берсин абай. Анда бир сөз кошуп койсом, ошо кечеге кайрылгандан кийин бүгүн кечке 5-6 адамдан жардам түштү, Кудайга шүгүр берип атышат. Рахмат ошо бардык туугандарыма, бардык балдарга жардам берип атышат. Жардамыңар үчүн ыраазычылык, дагы терең ыраазычылык билдирем. Алла разы болсун. Ушул бейтап бир туугандар, көрүүчүлөр, ушул абабыздын баласына дагы да колдон келишинче жардам берсеңиздер болот. Мурунку видеолорду көрүп, визиткаларына көрүп жардам берсеңиздер болот. Эжеге карап койсоңуз да, ал эми Өмүрбектин апасынын дагы мен номерин таштап кетсем жакшы болот. Анткени Өмүрбекте бир эле процедура жасалбайт. Өмүрбекте дагы алдыда бир операциялар болот. Ошого Өмүрбектин дагы ден соолугуна себепкер болуп жардам берсеңиздер болот. Эжеке, сизде эм банк ачылганбы? Ушул номериңизди айтып кетсеңиз болотпу? 770 41 57 13. Катуураак айтыңыз. 770 41 57 13. Мына эм банк ачылган экен. 770 41 57 10 13. Ким деп чыгат? Толук айтыңыз. Алимова Зиядахан деп чыгат. Ушул видеонун сиз комментарийсине дагы өзүңүздүн эм банк номериңизди калтырыңыз, сиз дагы калтырып кетиңиз. Колдон келсе, урматтуу мекендештер, мына ушул эжебиздин баласы Өмүрбекке, Камил агабызга жардам бериңиздер.
мен эжебиздин дагы агабыздын дагы эм банктарын коеюн. Ушул эм банктарга колдон келишинче колдоп жардам бериңиздер деп биз суранабыз. Жана ушул видеолор башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Жалпы болуңуздар. Буюрса эртең дагы келебиз. Сиздердин жаныңыздардабыз. Биз бул жерге келип сурай албасак дагы, биз врачыңыздардан котормочулар аркылуу дайым акыбалыңыздарды сурап, кандай болот, эмне болот, анын баарын тактап билип атабыз. Эч бир сарсаначылык болбосун, Рахмат болду. Силерге чоң рахмат болду. Рахмат достор. Алдан аракет кылып, эмиш кабыл жакшы болду.